Алмаз Кыдырмаевич, айтсаңыз, мына техпаспорттар боюнча унан ээлерине штрафтар келип жатат да. Ишеним кат боюнча сатып жиберген адамдардын мындай абалы жөнүндө, арыздары жөнүндө бир топ убакыттан бери айтылып келе жатат да. Ошолорго машинелерди табуу боюнча мамлекет тарабынан кандай жардам берилип жатат? Ошол арыздардын саны канчага жетти? Сизде бар да, регистрация кылынып жатат да. Рахмат, Эльвира Жыргалбековна. Бүгүнкү күнү бизге 1021 жаран арыз менен кайрылган. Сиз адашып атасыз, 1000 эмес, андан көп. Мен жарым жыл мурда эле 30 000ге чейин жеткен цифра. Азыр 1000 болуп калды. 29 000ди чечип бердиңизби? Урматтуу Эльвира Жыргалбековна, бизде официально кат түрүндө кайрылган жарандар азыр ушу 1021 эсебинде болду. Бирок андан сырткары бизде өзүңүз билесиз, ишеним телефон бар. Андан сырткары WhatsApp, открытый линия связи бар и биздин электронный адресибиз бар. Ошого келген кайрылуудун саны азыркы күндө сиз айткандай 20 000ден ашуун. Бирок биз аларга ошо кат түрүндө кайрылдыңыз деп бергендерден официально кат түрүндө 1021 кат түшүп. Эгер сот аркылуу чечем десе, мисалы машина деген 10 000 доллар турса, сотко бериш үчүн 10 000 доллардын 10%-ын төлөп туруп, ошондо 1 000 долларды эме деп коет го, пошлина деп коет да. Ошол пошлинаны төлөгөндөн кийин гана соттон арызды мындай кабыл алышат да. Бул учурда МВД, ГАИ, ГУБДД силер эмне кылып жардам берип жатасыңар? Ушундай ситуация сотко бара албайт. Эльвира Жыргалбековна, берде пошлина, эгер машина жөнүндө спор болса, анда жалпы ошол машинанын суммасы боюнча пошлина каралат да. А бул жерде сумма штрафа, эгер 3000 сомдук спор болот турган болсо, түшүнгөн жоксуз. Ошол ээсин табыш үчүн сотко берип, ошол машиненин ээси сотко берсе, жалпы машина боюнча сотко берет да. Бул деген кайрып бериңиз, ушул маселени чечип бүтүш үчүн сотко берем десе, полный машиненин сумма стоимостуна берет экен да. Ошондо 10% болсо, машина 5 000 доллар болобу, 10 000 доллар болобу, ошондо 500 доллар жок, эм кеминде деген 500 доллардан баштап 5-10 000, 1 000, 2 000, 3 000 доллар деп кете берет экен да. То есть бул кымбат болуп калат атпайбы? Штрафка деген бербейт да сотко. Туура эле, биз ошол машинаны атайын айып жайга коюш үчүн соттун же тергөө органдарынын тиешелүү токтому керек. Ал эми айып пул боюнча регрессный порядке биринчи төлөп определенный сумманы, анан регрессный порядке ошол сумманы өндүрүп алуу боюнча дагы берсе болот. Дастан Артипекович, мен убактыма 20 секунд кошуп бериңизчи. Мына 2 мүнөттөн бери түшүндүрүп бере албай атам да. Мамлекет кантип жардам берип жатасыңар? Эгер сотко берем десе, 10% пошлинасы на полностью машиненин стоимостуна берет. Штрафка бербейт эл. Ошо жаңы айдаган адамды издеп жүргөндөчү, кантип чече алат бул маселени? Эмне кылып жарандарга жардам берип жатасыздар? Түшүнүп атасызбы? Бизге жана кат жүзүндө кайрылган жарандарга ошол машинаны биз азыр издөөгө берип атабыз. Андан кийин издөөгө бергенден кийин көчөдөгү биздин кызматкерлер ошол машинени ким айдап жүргөнүн фактически тактап, адресин тактап, аты жөнүн тактап, анан арыз ээси менен аны бириктирип, азыркы күндө ошондой иштерди жүргүзүп атабыз. А бирок мыйзам чегинде машинени камап койгонго бизде мүмкүнчүлүк, мыйзамдуу укугубузда жок болуп атат да. 10 секунд. Ошон үчүн штрафтарды машинени фактически айдаган адамдарга жөнөтүлүш керек деген маселе көтөрүлүп атпайбы? Ошого кандай иш чаралар жүрүп жатат? Ошого келебизби биз? Сиз да кыйналбасын, биз да, эл да кыйналбасын да. Суроо түшүнүктүү. Машинаны фактически айдап жүргөн кишиге жөнөтүү маселеси азыркы күндө каралбайт. Себеби дегенде мамлекеттик каттоо кызматынын базасында транспорт каражаты кимде катталган, ошол боюнча гана база бар. Бирок өзүңүз билесиз, 2021-жылы бизде милдеттүү түрдө камсыздандыруу киргизилет мыйзам чегинде. Ошондо бизде уже ким айдап жүргөндүгү боюнча толук база болот. Ошол күндө ушул темага келебиз.